Жол эрежелерин бузган айдоочуларды текшерүү процедурасы 2025 жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кирет. Анда унаа башкаргандар өзүнүн билим деңгээлин көрсөткөнгө милдеттүү болот. Эгерде айдоочу жол эрежелери жөнүндө суроолорго туура жооп бере албаса, анын айдоочулук бөлүгү убактылуу алынат. Учурда мына ушул багытта Борбор калаада айдоочулардын жол эрежелери боюнча билими текшерилүүдө. Бул жолу жол кайгылуучулардын өздөрүнөн тартып, мамлекеттик кызматта эмгектенүү унаа башкаргандардан жол эрежелери боюнча сурамжылоо жүргүзүлдү. Заезд запрещен. Выезд запрещен. Обгон запрещен. Тоголук знак дайыма тыюу салынып берилери болот. Ашып өтүүгө болбойт. Болбойт. Туура. Буда тыюу салынып берилби, коюуга болбойт. Туура. Бул белги тоголук белги эскертип атат. Жолдун багыты түз жана оңго айырылууга болот. Встречку надо пропускать. Преимущество. Эвакуатор работает. Правильно. Каменисто осыпается дорога. Будьте бдительны, предупреждающий знак. Круговое движение. Будьте внимательны, предупреждающий знак. Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения. Старшина. Салам алейкум, жолдош. Биздин ажабыздын буйругу менен опрос сурамжылоо боюнча ПДД знактар боюнча иштем алынып өтүп коюңуз. Бул жол белгиси падение ко мне. Скользкая дорога. Пешеход. Двустороннее движение. Азыркы тапта жаңы система киргизилгенге чейин жол кайгылуучулар айдоочуларды текшерүү үчүн атайын механизмдерди жана тесттерди иштеп чыккан. Ага ылайык аны ишке ашыруу үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, учурда айдоочулардын билимин текшерүү процесси башталган. Мындан тышкары инспекторлордун ишин жакшыртуу жана айдоочулардын жоопкерчилигин арттыруу максатында дагы бир катар чаралар каралууда. Жол кыймылынын эрежелерин камтыган сурамжылоо папкалары иштелип чыккан. Анын бардыгы айдоочуларга көрсөтүлүп атат. Ошондой эле эң акыркы 2025 жылдагы басып чыгарылган жол кыймылынын эрежелери китептер дагы айдоочуларга белек иретинде бекер таратылып жатат. Бүгүнкү күндө бардык мамлекеттик кызматтар, анын ичинде мына биз дагы ички иштер органдары жол кыймылынын эрежелерин өзүбүз окуп, үйрөнүп, кайрадан жаттоону баштадык. Атайын графиктин негизинде жол эле дегенде бир жуманын ичинде 2 жолу өздүк курамда жол кыймылынын эрежелерин окутуу, үйрөтүү, кайрадан жаттоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул сурамжылоо азырынча эскертүү иретинде гана жүргүзүлүүдө. Ал мамлекет башчынын жолдо жүргөн ар бир жарандын коопсуздукту сактоого жана жол эрежелерин үйрөнүүгө, эң башкысы адам өлүм менен коштолгон автоунаа кырсыктардын алдын алуу боюнча айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган. Өлкө башчыбыздын тапшырмасына ылайык 1-сентябрга чейин бардык айдоочуларга жол кыймылынын эрежелерин эскертип, атайын сурамжылоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Өзүңүз көргөндөй, мына башка башкармалыктын кызматкерлери атайын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте айдоочулардан күнүмдүк жолдо кездешип аткан жол кыймылынын эрежелерин сурап атышат. Атайын талдоонун негизинде көптөгөн айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин толук кандуу билбегендиктен мына жол унагырсыздары катталып жатат. Бүгүнкү күндө мына катталып аткан жол унагырсыздарынын дээрлик 91% айдоочулардын күнөөсү менен болуп атат. Мына ушул сыяктуу бүгүнкү сурамжылоолор мамлекеттик кызматта иштегендерден тартып, жолдогу айдоочулар менен улантылды. Анда дээрлик басымдуу бөлүгү жол эрежелерин туура айтып жатышты. Парковка запрещен. Да. Стоянка запрещена. Стоянка запрещена. Прямо и налево. Направление движения. Остановка запрещена. Стоянка запрещена. Односторонний был автобус только. Встречный не положен, автобус только. Куда запрещающий знак, обгон запрещен. Запрещающий знак. Куда запрещающий знак, здесь запрещен. Кирпичный. Жоқ, кирпичар бөлек. Здесь запрещен. По-моему, этот знак ставится при сужении дороги, когда встречная машина должна пропускать вас. Нет, это знак 3.20, обгон запрещен. Белгилей кетсек, адистердин айтымында бул жаңы ыкма айдоочуларды жөн гана айып пул менен жазалоо эмес. Ошол эле учурда алардан жол эрежелерин канчалык жакшы билерин текшерүүгө багытталган. Эгерде бузуу чоң эмес болсо, тест өткөрүлбөйт. Бирок тесттен өтпөгөн айдоочулардын күбөлүктөрү алынып, кайрадан текшерилгенге чейин тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлөт.
Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.